мен өзümdün Manas жөнүндөгү аңгемемди атактуу акын Байдылда Сарногоевдун 4 сабы менен баштагым келет. Байдылда Сарногоев мындайча 4 сапты жазган эле. Тулпар болбойт туяксыз, шумкар болбойт канатсыз. Дал ошондой кыргыз эл даңктуу болбойт манассыз. Деп атактуу акыныбыз Манасты ушундайча көкөлөтүп, анын маанисин даңазалаган. Эмне үчүн кыргыз эли манассыз даңктуу болбойт? Мына ушуга токтололу. Чет өлкөнүн өкүлү же бир кандайдыр бир адам ар бир улуттан сурашы мүмкүн да. Мисалы, сенин улутуң, сенин элиң дүйнөлүк цивилизациянын казынасына кандай салым кошкон? Силердин сыймыктана турган нерсеңер барбы? Баалуулугуңар барбы? Турмушуңарда, жашооңорда эмнеге таянасыңар? Таянар тооңор кайсы? Деген суроо болсо, анда ар бир эл өзүнчө жооп берет. Мисалы, арабтар ислам маданиятын көтөрүп чыгат. Ислам динин туу кылып көтөрүп чыгат. Ал эми кытайлар болсо Конфуцийдин окуусун бетке кармайт. Ошентип ар бир эл өзүнүн баалуулугун көтөрүп чыгат. Кыргыздар эмнени айтышы мүмкүн бул жагынан? Албетте Манаста. Улуу Манас бул дүйнөлүк маданиятка кошулган кыргыз элинин улуу чыгармасы. Дүйнөлүк эпикалык маданияттын классикасы. Океандай болгон Манас мына Орто Азияда мындай деңгээлдеги эпос жаралган эмес. Мына Орто Азия элдеринин, Кавказ элдеринин эпостору, мисалы, Азербайжандардын Коркут ата, казактардын Кабыланды баатыр, Эр Таргын, өзбектердин Алпамыш, якуттардын Олонхо. Бул эпостор биздин Эртөштүк, Курманбек, Эртабылды сыяктуу эле кенже эпосторубуздун деңгээлиндеги көлөм жагынан болсун, ушундай эле эпостор. Ал эми Манас болсо бул эпостордун дүйнөлүк Эверест чоккусу деп аталат. Кыргыз турмушунун энциклопедиясы. Кыргыз элинин Ooз эки чыгармачылыгынын Хан Теңир тоосу десек эч жаңылбайбыз. Жана кыргыз эли Манасы менен Байдылда Сарногоев айткандай даңкталат. Биздин туу кылып көтөрө турган мурасыбыз бул Манас. Мына Белоруссиянын президенти Лукашенконун айтканы бар. Белорус элинин илгертен бери келаткан эреже жоболору азыркы Белоруссиянын фундаментинде жатат. Азыркы республиканын фундаментине коюлган деп. Ошол сыяктуу биздин Манас эпосундагы баалуулуктар дагы кыргыз мамлекетинин руханий пайдыбалында жатыш керек. Манас чындыгында эле
дүйнөлүк эпостордун ичинен теңдешсиз. Мына Орустун Игордун кошуну жөнүндөгү сөз. Бул Манастын бир эле главасындай болгон чыгарма. Француздардын Роллан жөнүндөгү ыр деле ошондой эле көлөмү чакан эле эпос. Ал эми гректердин Илиадасы менен Одиссейи Манастан 25 эсе кичине. Дүйнөлүк даңкы чыккан ирандыктардын Шахнамеси 5 эсеге аз. Жанагы Манас дүйнөдө теңдешсиз чыгарма дегенибиз ушундан. Манас эпосу дүйнөлүк коомчулук тарабынан моюнга алынган. Мисалы 1995 жыл ЮНЕСКО тарабынан Манастын бүткүл дүйнөлүк жылы деп жарыяланган. Жана Манастын 1000 жылдыгы мына биздин Ала тоо мекенибизде дүйнөлүк деңгээлде ошол жылы белгиленген. Эми биз Манаска кандай мамиле жасашыбыз керек? Кээ бирөөлөр Манас жомок, фантазия, санжыра деген ойлорду да айтат. Бул түшүнбөгөндүктүн белгиси, Манасты окубагандыктын белгиси. Бул карапайым түшүнүк да. Чындыгында Манас өзү кыргыз элинин тарыхы жөнүндөгү улуу көркөм баян. Мына Чыңгыз Айтматов өзү Сагынбай Розбаковдун 4 томдук басылышына башкы редактор болуп, ошол киши өзүнүн ошол томдуктарга жазган баш сөзүндө Манас эпосу бул элдин башынан өткөн тарыхый окуялардын негизинде элдин чыгармачылык генийинен жаралган деген залкар ойду айткан. Ал эми атактуу тарыхчы Бернштам болсо Сибирдеги байыркы кыргыз мүрзөлөрүн, дөбөлөрүн каскан тарыхчы да, археолог. Мына ушул Бернштам Манасты да изилдеп келип, Манас бул көркөм чыгарма гана эмес. Манас бул өзүнчө бир тарыхый баян деп жыйынтык чыгарган. Ал эми атактуу жазуучу Мухтар Ауезов болсо Манастын прототипин 9-кылымдан издеген. Ал эми этнограф, атактуу этнограф Абрамзон болсо Манас эпосунун сюжетинин негизинде ар кайсы доордо болуп өткөн тарыхый окуялар чагылдырылган. Кийин ал окуялар легенда сөзгө айланып, андан ары барып эпоска айланып кеткен деген ойду билдирет. Кыскасы, Манас кандайдыр бир жомок эмес, кандайдыр бир фантазия эмес. Манас кыргыз элинин тарыхын ыр менен чагылдырган поэтикалык эпопея. Мына ошондуктан биз Манас эпосуна тарыхый методология менен карап, элдин тарыхы жөнүндөгү чыгарма катары мамиле етишибиз керек да.
Эми адегенде айтып өтөлү, көптөгөн суроолор берилген изилдөөлөрдүн учурунда, далай талкуулардын учурунда Манас тарыхта жашаган инсанбы же ойдон чыгарылган каарманбы деген. Эми бул маселеге олуттуу чоң окумуштуулар негизинен Манас бир доордо жашаган инсан болушу керек. Ошол инсан элге зор кысмат кылган инсан каза болгондо ал жөнүндө чоң кошок айтылган. Ошол кошоктон барып кеңейип отуруп Манас поэмасы жаралган деген ойду мына Мухтар Абыязов жазган. Ал эми биздин алгачкы тарыхчыбыз Белек Солтоноев өз алдынча Манас кайсы доордо жаралган деген маселе менен алек болуп, абдан көп эмгектенип, тарыхтын катмарларын аңтарган. Ошондо бирде Манас биздин эрага чейин болгон десе, бирде биздин замандан Манастын тарыхын издеген. Акыры мындай жыйынтыкка келген. Кайсы доордо жаралбасын, Манас кайсы доорду чагылдырбасын, Манастын тарыхый жашап өткөн инсан экенине мен эч шек кылбайм деген. Анан эми мына Манастын өзүнүн сюжетине, текстине келсек, Манастын ошол бир доордо жашап өткөн инсан экени өзүнөн өзү эле көрүнүп турат. Бул жерде эч кандай жомоктун изи жок. Жомокто бар экен, жок экен, илгери бир кемпир чар болуптур дегендей. Жомоктун поэтикасы ушундай. Анда адрес деген болбойт. Ал эми Манастын даректери, каерде жашаган, кайсы жерлерде боштондук согуштарын жүргүзгөн, ат этеги ким, баары Манаста жазылып турат. Мисалы, моундай бир ойду айткым келет мен. Мына кыргыздарда арбак түшүнүгү абдан урматталат илгертен. Ата-эненин арбагы кыргызда абдан урматталат. Арбак колдойт. Эли журтуна, балдарына келип турат. Анан арбак бул маркумдарга болгон сый урматтын символу сыяктуу да. Эми кыргыздар Манастын арбагына сыйынат. Манастын арбагы колдосун дейт. Эми суроо туулат. Кыргыздар кимдин арбагына сыйынат? Биз ошол турмушта жашап өткөн, жашап, анан кийин о дүйнөгө көчкөн кишинин гана арбагына сыйынабыз да. Турмушта жашабаган кишинин арбагы болбойт да. Мына
Кыргыз элинин ошол Манастын арбагына сыйынганын эле өзү Манастын турмушта жашап өткөн киши экенин далилдеп турат. Мына туулган жери дагы. Атаңар өткөн Айкөлшер Алтайга барып туулган. Атын жаттап Карыжаш ааламга даңкы угулган. Деп бул жерде да айтып атат. Анан дагы бир далил мына Манастын ата теги түпкү атасы Каракан, Каракандан Оғузхан, Оғузхандан Алан-Чакан, Алан-Чакандан Байгур Уйгур, Байгурдан бери карай Ногой хан, андан кийин Орозду, анан кийин Жакып, Жакыптын баласы Манас деп 7 атасынан өйдө айтылып атат. Жомокто мындай болбойт дейт убакта. Мына Манастын күмбөзү жөнүндө күмбөзү да бар. Эл ошо ыйык көрүп күмбөздү ыйык сактап келатат. Эпикалык Манастын өзүндө Манастын күмбөзү кандай курулгандыгын, ичине чоң казаттын сүрөтү тартылганын, Манас аскердин башында тургандыгы, Калмак Кытай бир тарапта тургандыгы, ушундай чоң салгылаш, Бакай, Кошой Манастын жанында мына ушундай сүрөт менен күмбөз салынган экен. Ошо таласка салынган да. Бир кабарда ошондой күмбөз салынган, бирок Манастын сөөгү эчкиликтин каратоосуна коюлган делет Манастын өзүндө, таластагы. Анан ошол Манастын эчкиликтин каратоосундагы жайын Каныкейдин кандайча жасагандыгы дагы эң сонун сүрөттөлгөн. Мына Манастын доору бул 9-кылым деп эсептешет окумуштуулардын көбү. Мына Бартольд деген окумуштуу кыргыздар 9-кылымда өзүнүн улуу державасын түзгөн деп өзүнчө китеп жазып кеткен. Мына Көкөтөйдүн ашы ошол Кыргыздын улуу державасын далилдегендей да. Мына Каркырага төгөрөктүн 4 бурчунан эл келет. Тиягы Монголиядан, атүгүл Япониянын Сыймын деген аралы бар экен. Ошо Сыймын деген аралдан да келет. Кытай, Индия, Кырым тараптан, Урал, Орхон Енисей, Афганистан, атүгүл Урум дегенден дагы коноктор келет. Эгер кыргыздар кичинекей хандык болсо, ошол эл келет беле чакырганга. Кыргыз каганат болуп турган үчүн, Кыргыз империя болуп турган үчүн, ошол империяны сыйлап, ошончо эл төгөрөктүн 4 бурчунан эл Көкөтөйдүн ашына чогулган. Мына ушундан улам Көкөтөйдүн ашы Бартольдтун Кыргыз бир кездерде империя болуп турган деген оюн далилдейт. Жана Манастагы Көкөтөйдүн ашы дагы ошол империянын доорунда болгондугун, Кыргыз каганат болуп турганда болуп өткөндүгүнө кепил болуп турат да. Эми Манас эпосу жалаң эле көлөм жагынан эмес, мазмуну жагынан да дүйнөлүк деңгээлде. Моундай китебимде Улуу Манас эпопеясы
дүйнөлүк көркөм маданияттын өчпөс жылдысы деген китеп жараткам. Ошондо окумуштуулардын пикирлерине таянгам. Манас өзүнүн руханий баалуулуктары менен, адеп аклак кеничтери менен, патриоттук дөөлөттөрү менен, моралдык этикалык философиясы менен жалпы адамзаттык деңгээлдеги чыгарма. Мына Бакайдын ой жүгүртүү образы. Бакайдын ошо кезде эле жанагындай баарлашуу саясатын, диалог азыркыча айтканда, ушундай саясатты жүргүзгөндүгү, мындай улуттук деңгээлде ойлонгондугу, атүгүл жалпы Борбордук Азиянын масштабында ойлонгон акылман. Манаста бекеринен Айкөл, анын ою дагы бийик, ою дагы океандай чалкып турат. Ой жүгүртүүсү жогорку, бийик деңгээлде. Каныкейдин дагы ой жүгүртүүсү мына бүгүнкү интеллигенциядан кем калышпайт, ашсашат. Ал эми Кошой болсо өзү дөө балбан, бирок ошону менен чоң масштабта ой жүгүрткөн акылман. Анан азыр мындай культурологдор айтып атат да, элдин цивилизациялуулугунун деңгээли өндүрүштүн жетишкендиги менен аныкталбайт. Мурда ушундай деп келген да. Жок. Элдин маданиятынын деңгээли менен, элдин ой жүгүртүү деңгээли менен аныкталат. Адамдын, элдин ой жүгүртүүсү бийик даражага көтөрүлсө, ошону биз цивилизациялык деңгээл деп айтсак болот деген ойду айтып атышат. Демек, Манастын баалуулуктары, руханий, адеп аклактык баалуулуктары жалпы адамзаттык деңгээлдеги баалуулуктар деп айтсак эч жаңылбайбыз. Ошон үчүн Манас дүйнөлүк деңгээлде белгиленип атат, 1000 жылдыгы. Оңдун өзүнүн токтому бар. Манастын баалуулуктары Орто Азия элдеринин өз ара мамилелеринде чоң роль ойноп келген. Манас эл аралык мамилелерде өзүнүн позитивдүү ролун ойнойт деп токтом чыгарып келип, анан Манастын дүйнөлүк жылын жарыялаган. Эми эгер ушундай болгон соң, анда ошо Манастын баалуулуктарын жаш муундарга окутуу керек. Мына коомдо өтмө катыштык мыйзамы жашайт. Мурдатан келаткан маданият, мурдатан келаткан рухий мурастар кийинки муунга өтүп туруш керек. Ошондо коомдо туруктуулук сакталат. Эгер кийинки муун мурдагы мурастардын руханиятынан бөлүнүп калса, анда муундар ортосундагы чынжыр үзүлүп, жаштар башка бир идеалдарды тутунуп, улуттан бөлүнүп, маңкуртка айланып калышы мүмкүн. Ошондуктан Манасты окутуу маселеси жөн эле ошол
чыгарманы окуу планына киргизип коелу деген гана жөн эле сөз эмес. Министрликтин эле демилгеси эмес. Манас бул улуттук маданияттын уланып келаткан салты үзүлбөсүн. Мурдагы мурастардын негизинде муундар тарбиялансын. Уланмалуулук, өтмө катыштыктын мыйзамы коомубузда сакталып турсун деген чоң стратегиядан улам Манас окутулат. Кенен масштаб менен караш керек Манастын окутулушуна. Ошол Манас сабагы жанагындай документтер даяр болгондон кийин ошо мектептик компонентке эксперимент катары киргизүүнү биз пландап жатабыз. Ал эми азыр болсо Манас кыргыз адабиятынын курамында окутулуп жатат. Адабий окуунун курамында окутулуп жатат. Мына СССРдин учурунда Манас эпопеясына Семетей, Сейтек, Манаска болгон 6 саат гана бөлүнгөн. Ал эми азыр болсо 60 саат менен окутулуп атат кыргыз адабиятынын курамында. Бирок суроо туулат. Ошол Манастын муундар тарабынан өздөштүрүлүшүнө мындай бир материалдык база, педагогикалык база түзүлгөнбү деген маселе турат. Мугалимдер үчүн методика иштелип чыкканбы? Манасты окутуунун технологиясы иштелип чыкканбы? Манас боюнча окуу куралдары жетиштүүбү? Жана кыргыз адабиятынын курамындагы Манаска. Ал эми өз алдынча предмет катары киргизилгенде кандай болот? Мына ушул жагынан проблемалар бар. Ошон үчүн мен силерге ошол проблемалар, көйгөйлөр жөнүндө кыскача айтып өтөйүн. Мисалы, Манас эпосу 50-жылдардан бери окутулуп келатат мектепте. Мына бирок азыр баягы 58-жылы чыккан 58-61 жылдардын аралыгында Манас 4 том болуп чыккан. 60 000 тираж менен чыккан, нуска менен. Кенен кесир мектептерге жеткен ошол. Бирок азыр библиографиялык сейректик айланды. Мектеп китепканаларынан көп көрүнбөйт. Аз гана санда жолугат. Ал эми 70-80 жылдарда чыккан Сагынбай Орозбак менен Саякбай Каралаевдин варианттары 10 000, 15 000 нуска менен чыгып, бирок алар мектепке арналып чыгарылган эмес. Жалпы калайыкка чыгарылгандыктан мектепке көп жеткен эмес да. Булар да сейрек азыр мектептерде. Андан кийинки мына академиядан Чыңгыз Айтматов атындагы Тил адабият институттан Манастын классикалык варианттарынын баары жарык көрдү. Негизинен 14 вариант бар, негизги вариант. Ошолордун баары эле жарык көрдү. Бирок могу кризистин учурунда кенен финансланбагандыктан алар 500 000 нуска менен гана чыкты. Мектепке булар жеткен жок. Ошондуктан Манасты мектепте окутуу жагы, ошол окуу куралдары, хрестоматиялардын
түзүлбөгөндүгүнөн, Манастын тексттеринин аздыгынан Манас көбүнчө формалдуу окутулуп келатат деп айтар элем да. Буну эмне менен далилдейбиз? Мына ушул кийинки жылдарда жогорку окуу жайларында окутулуп жаткан Манас таануу курсуна келген биринчи курстун студенттеринен көп жолу анкеталар алынды. Мектепти жаңы эле бүтүп келген студенттерден ошол Манасты канчалык даражада билерлигин аныктаган анкеталар, жооптор муну далилдеп атат. Бир нече жолу алынган анкеталар. Мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн дээрлик 95% Манасты толук окуган эмес. Айрым гана үзүндүлөр, айрым гана эпизоддор, окуялар түрүндө билет. Кээ бирөөлөр Манастын негизги каармандарын санай албайт. Бир студент жооп берип атат: мен Манасты уккам, бирок окуган эмесмин. Манас баатыр дегенди уккам дейт. Мына экинчи бир чоң себеп жаштардын жана интернетке ооп кетиши, китеп окубай калышы. Бу да себеп. Негизинен окуу хрестоматиялар, окуу китептери, окуу куралдары, Манастын тексттери менен мектептин кең кесири жабдылбагандыгы. Жана балдарымдын окубагандыгынын себептери да ушул жакта жатат да. Анан мугалимдердин Манас боюнча методикасынын өнүкпөгөндүгү. Мунун да себеби бар. Себеби мына ушул борбордо, Бишкектин окуу жайларында, илимий мекемелерде, мектепте Манасты окутуу боюнча бир дагы лаборатория жок. Атайын мектепте Манасты окутуунун методикасы менен алек болгон борбор жок да ушул күнгө чейин. Муну түзүү жөнүндө сунуштарды көп эле жолу айттык, бирок эч ким укпады. Мына ошон үчүн мугалимдер Манасты кандай методика менен окутуштун жолун көп билбей атышат. Жана студенттердин, бүтүрүүчүлөрдүн билиминин начарлыгы да ушундан. Эми алдыңкы тажрыйбалар бар. Манасты мыкты окуткан мугалимдер бар. Ошолордун тажрыйбасын карап көрсөк, алар Манас сабагына музыканы кошот. Драм театрдагы спектакльдерден үзүндүлөрдү кошот. Кинофильмдерден үзүндүлөрдү кошуп пайдалангандар бар. Балдарды Манас айттырат. Манастагы макал лакаптарды, фразеологизмдерди, канаттуу сөздөрдү, учкул кептерди жаттатат. Анан дискуссия формасында, талаш тартыш формасында сабак өтөт. Мисалы, Алмамбет эмне үчүн өзүнүн мекени Кытайды таштап Манаска келген? Эмне себеп болгон? Кана сен кандай ойлойсуң? Манас аны эмне үчүн кабыл алды? Экөөнүн достугу эмнеге негизделген? Деген мындай дискуссияга чакырган, ой жүгүртүүгө чакырган суроолор менен сабактар коштулат. Мисалы, Каныкей эмне үчүн Букарга качты? Манастын ордосунда эле калып калса болбойт беле? Абыкө Күбөш менен тил табышып, Семетейди таласта эле өстүрсө болот беле? Эмне үчүн ал өзүнүн жанын асапка салды? Эмне үчүн Семетей эл жеринен бөлөк өсөт? Кандай ойлойсуң? Деген суроолорду таштап, ошолорду жалпы
окуучулар менен талкуулап анан бир чындыкка келишет. А Манас эч убакта алардын эсинен чыкпайт. Мына билимдин 4 деңгээли бар. Биринчи маалыматтык деңгээл. Мына Манастын аты Ак Кула. 40 чоросу бар. Бакай Кошой жанында. Бул маалымат. Бул билим эмес. Качан билим пайда болот? Ошол Манастын кыргыз элин боштондукка чыгаруу үчүн жүргүзгөн күрөшүнүн адилеттүүлүгүнө ишенгенде, ынанганда, ошол Манастын адеп аклагы, руханияты, патриотизми, күнтүн эл таалай үчүн күрөшкөндүгү, эркиндик үчүн башын канжыга байлагандыгы. Ошого ынанганда, Манастын образына түшүнгөндө, жүрөгүнө жеткенде, ошондо гана билим болот да. Манаста мындай сөз бар. Жүлөнгө жетер сөз айтуу, жүрөгүн өрттөп бек айтуу дейт. Мына окуучунун жүрөгүн өрттөп, жүлүнүнө жеткире сөз айтсаң, жакшы, ийкемдүү, эффективдүү методика менен. Анда балдар өзгөрөт экен. Кыскасы, Манасты жаш мундурга жеткирүү, окутуу бул мамлекеттик маанидеги чоң маселе. Суроолор барбы? Бүгүнкү күндө Манасчы ким, жомокчу ким, семетейчи ким деген нерсе талкуу болобу? Же Манастануучулардын көз карашы кандай? Бирок өз доорунда Сагынбай Манасчы дагы мен Манасчы эмесмин, мен семетейчимин деп айткандыгын көбү эскеришет. Ошол эле Чоюке Өмүр уулу, Дыйканбай семетейчи бардыгы тең семетейчибиз деп айткандыгы тууралуу баяндашат. А бүгүнкү күндө семетейчибиз деп эмне үчүн айтышпайт жана бул өз дооруна жараша, өз калыбына жараша кээ бирөөсү аткаруучу болгон жөн гана, кээ бирөөсү же болбосо атайын айткан Манасты. Бирок дээрлик залкар Манасчылардын бардыгы, менин айтайын деген оюм, дээрлик залкар Манасчылардын бардыгы өзүн семетейчи катары айткан, а бүгүнкү күндө андай нерсе эмне үчүн жок? Жана силердин көз карашыңар кандай ушинтип бөлүүгө? Туура суроо. Мен Мухтар Абоезовдун сөзүн силерге айткым келет. Ал киши мынтип айткан. Классикалык Манасчылардын доору ушу Саякбай менен бүттү. Мындан ары Саякбайдай чоң Манасчы чыкпайт деген да. Мен ушуга кошулам. Себеби Манас эпосу жоокердик заманда жаралган. Анан Манасчылар да ошо жоокердик замандын чүрпөлөрү. Ошо жоокердик замандын кишилери, ошо жоокердик замандын маселелери менен жашаган, жоокердик заманда калыптанган, ошол Манасты жүрөгү менен айткан. Өздөрү да ошо Манас доорунан чыгып келген Манасчылар алар, адамдар. Ал эми кийин биз социализмге өттүк. Азыр демократияга өттүк. Биз Манастын доору менен коштошконбуз. Көчмөндүк доор өтүп кетти. Анан эми маданият деген ушундай экен, маданият улана берет экен, көч улана берет экен. Бирок Манасчылардын классикалык доору аяктаган. Эми азыркы Манасчылар булар орто мектепти бүткөн, билимдүү, анан булардын психологиясы да башка,
Ular жоокерлик zamanды көргөн эмес. Бирок баягы маданият булар аркылуу мындай өзүнүн көчүн улап атат да. Азыркы манасчылар булар актерлор. Манасты аткаруучулар. Илгери атайын Семетей боюнча адистешкен манасчылар болгон. Мына Жаңыбай Кожеков, Молдобасан Мусулманкулов, Семетейчи Сейдене туура Манаска караганда Семетейди күчтүү айтам деп сагынбай айтып кеткен экен. Ага үлгүрбөй калды. Манас океандай болгондуктан анын баарын Семетейди дагы баардык бөлүктөрүн айткан буларды чоң манасчы дейт. Классикалык, гениалдуу манасчылар да булар. Анан азыр эми Семетейди айтып, Семетейди аткарып, ушул багытта манасчы болсо да болот. Ал манасчынын каалоосу. Эң алгачкы жолу ушул манасты изилдөө иштери жүргөн мезгилдечи аны башка тилге которууда бир нече кемчиликтер кеткен да. Анан алар ошол так кыргыз тилинен ошол тилге так которулбагандыктан айрым окурмандар тарабынан мындай сынга кабылганда, бул болсоң феодалдык тапчыл, анан улутчул деген көз караштар, сындар айтылганда, азыр ошол боюнча которуу иштери анан башка чет өлкөлүк окурмандарга бул мындай ошол кемчиликтер оңдолду деген суроону бергим келет да. Балким манасты ошондой чоң деңгээлде которгон таланттар да чыгар дүйнөдөн. Бирок азырынча мындай сөзмө-сөз эле которулуп атат да, маанисин бериш үчүн эле. Андай көркөм, мындай бир классика деп айтарлык көркөм которма жаралбай атат. Балким кийин жаралат. Бирок манасты бүткүл боектору менен, бүткүл колорити менен которушта кыйын да. Мына мен өзүм эмне кылып атам Манастануу боюнча. Мына министрлик бекиткен Манастануу деген окуу китебин жазып, окуу жайларына тараттым. Мына ушуну окусаңар болот. Андан башка мына Манастын баалуулуктары боюнча руханий, патриоттук, адептик, ыймандык, философиялык баалуулуктар боюнча да өзүнчө китеп жаралды. Андан кийин мына Бакай жөнүндө өзүнчө китеп, Кошой жөнүндө да өзүнчө китеп, Каныкей жөнүндө өзүнчө китеп, мынакей. Айкөл Манастын адеп аклагы жөнүндө өзүнчө китеп. Айкөл Манас ата журтка кандайча кызмат кылган деген китеп жаздым. Ар бир мамлекеттик кызматкердин үстөлүндө турса деген ниет менен жазгам да. Манас кандай ак ниети менен элине кызмат кылган. Силер да ушул өрнөктү ээрчисеңер дегендей бул ушундай бир көрсөтмөлөр да. Анан Манас эпосунун педагогикасы деген китеп жаралды. Мындан башка да бир топ эмгектер жараттык. Менин Манастанууга кошкон жупуну салымым ушулар да. Анан мектеп үчүн дагы Манастануу деген мындан 23 жыл мурун 2000-жылы чыккан Манастануу деген мектеп окуучулар үчүн. Өзүңөргө болсо кең келечек, Манастанууну терең билген адис болуп чыгышыңарга тилектешмин.